Кыргыз гидромет борборунан билдиргендей 2 январда түнкүсүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде кар жаашы күтүлүүдө. 3 январда республика аймагында дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. 4-үндө түнкүсүн дагы күндүз дагы Ош, Жалал-Абад облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы күтүлүүдө. 5-инде Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы күтүлүүдө. 6 январда дагы Ош, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде бир аз кар жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы дагы 1-2 градустан өйдө жана төмөн болуп, бир аз колебания температура күтүп атабыз. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге жетиши күтүлүүдө. 7-8 январларда дагы Кыргызстан аймагында дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Ал эми январь айы ичинде абанын айлык орточо температурасы көпчүлүк аймактарда климаттык нормадан 1 градуска жогору болуп, жаан-чачындын айлык көлөмү көп райондордо нормага жакын болот. Ай ичинде Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн -4, -9 градустан +4 градуска чейин жылуу болот. Облустун түндүк тарабындагы дыйканчылык аймактарда 13-18 градуска чейин нөлдөн төмөн болуп, кээ бир түндөрү абанын температурасы -10, -15 градуска чейин төмөндөйт. Күндүз -2, -7 градустан 3-8 градус жылуулукка чейин өзгөрүлөт. Таласта түнкүсүн -6, -11 градус сууктан -4 +1 градуска чейин өзгөрүлүп, кээ бир түндөрү абанын температурасы -12, -17 градуска чейин төмөндөйт. Күндүз 2-7 градус сууктан 3-8 градуска чейин өзгөрүлөт. Түштүк аймактар боюнча Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында абанын температурасы ай ичинде түнкүсүн 1-6 градус сууктан 0-5 градус жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир түндөрү 7-12 градуска чейин төмөндөшү күтүлүүдө. Ал эми күндүз 2-7 градус сууктан 3-8 градус жылуулукка чейин, айрым күндөрү 10-15 градус жылуулукка чейин абанын температурасы жогорулашы мүмкүн. Ысык-Көл облусу боюнча дыйканчылык аймактарда түнкүсүн 7-12 градус сууктан -3 +2 градуска чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир түндөрү 13-18 градуска чейин төмөндөшү мүмкүн. Ал эми күндүз 0-5 градус сууктан 4-9 градус жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Ай ичинде Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 3-8 градус сууктан -13, -18 градуска чейин өзгөрүлүп, кээ бир түндөрү -21, -26 градуска чейин төмөндөйт. Күндүз -10, -15 градустан 0-5 градуска чейин суук болуп, кээ бир күндөрү абанын температурасы 0 + 5 градуска чейин жогорулайт. Мындан сырткары өлкө аймагында кар көчкү жүрүү кооптуулугу жок экени да айтылды. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймагында жана негизги автоунаа жолдорунда жана ошондой эле ашууларда кар көчкү кооптуулугу жок. Кар көчкү кооптуулугу жаралган учурда күтүлүп жаткан аба ырайына жараша Кыргыз гидромет кар көчкү кооптуулугу жаралганда шашылыш билдирүүлөр таркатат. Ушул тапта өлкө аймагындагы ашууларда каттан бар экени, жолдорго инерттик каражаттар Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасы тарабынан өз убагында чачылып жатканы белгилүү болду. Эл аралык жолдордогу толук кандуу дежурство турат. Бул деген бүткүл ашууларда жалпы быйылкы жылкыга 2024-2025-ке 80 000 тонна инерттик материал керектүү болсо, бүгүнкү күндө 90% даяр турат. Андан сырткары ошол эле ашууларда биздин жолдо иштеген кызматкерлер турат. Андан сырткары техникалар постоянно дайыма ар дайым күзөттө турушат. Андан сырткары бизде бүгүнкү күндө толук кандуу инерттик материалды чачуу боюнча жана ошондой эле кармоо содержание боюнча кышкы кармоону толук алып барып атат. Ашууларда жолдор ачык, таза. Мекеме алыскы жолго чыккан айдоочуларды алгач аба ырайын тактоону, чоң жүк ташуучу унааларды ашуудан карама-каршы тилкеге чыкпоону жана керектүү каражаттарды жанына алып жүрүүнү эскертет. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.